Караколдо милиция кызматкерлери сойкулар менен иштешип жүрүшкөн. Ысык Көл облусуна караштуу Каракөл шаарынын соту Ак Суу районунун ички иштер башкармалыгынын 2 кызматкеринин иши боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылды. Маалыматка ылайык аталган райондук 2 милиция кызматкери сойкулар менен чогуу жарандардан акча талап кылып жүрүшкөн. 2017-жылдын апрель айында 2 милиция кызматкери бир сойку менен алдын ала сүйлөшүп алып, ал сойку кыз 2 жаран менен бирге барып, каалоосу менен жыныстык катнашка барган. Эртеси күнү милицияга зордуктоо боюнча арыз менен кайрылган. Соттолгон милиция кызматкерлери арызды каттабай 2 жарандан 100 000 сом талап кылышкан. 100 000 сом ала албай 70 000ге түшүрүшкөн. Жабыркаган 2 жаран 24 000 сом бергенден кийин УКМКга кайрылышкан. Андан кийин 27 жана 28 жаштагы милиция кызматкерлери 45 000 сом алышкан. Милиция кызматкерлеринин бири атайын берилген акча менен кармалган. Сот 2 милиция кызматкерин жарым-жартылай күнөөлүү деп таап, 4 миллион 50 000 сом айыппул салып, 3 жыл укук коргоо органдарына иштөөсүнө тыюу салды.